Көчмөндөр районуна чейин Чолпон Атадагы ат майдан толугу менен курулуп бүтөт. Учурда ипподромдогу имараттын жана күйөрмандар отуручу жайдын пайдалуу түптөлүп бүттү. Мындан тышкары куруучулар жер алдындагы унаа токтотуучу жайды да салып жатат. Ат майданын курулушу менен Ысык көлдөн Гүлнара Касымбекова таанышып келди. Чолпон Атадагы ат майданын курулушун бийлик катуу көзөмөлгө алган. Мурдагы жылкыдай оюнга саналуу күндөр ал тургай мүнөттөр калганда кымгуут болбос үчүн ар бир аптага иш бөлүнгөн. Анын аткарылышын тийиштүү жетекчилер ар бир жума сайын борбордон барып текшерип турат. Ипподромдогу мурдагы имараттан бери таптакыр алынып, кайрадан жаңысы курулуп атты эле, эми анын пайдалуу түптөлүп бүтүп калды. Ортодогу имарат жана анын оң сол капталындагы трибунанын фундаменти өтө кымапталып, арматуралар жыш коюлуп бекемделүүдө. Буга эле 566 тонна арматура, 7100 куб бетон колдонулду. Адистер курулуш материалдарынын сапаты жогору экенин айтып ишендирүүдө. Ысык көлдө өзүнүн лабораториядан өткөн 3 заводу бетон боюнча бизди камсыздандырып бүгүнкү күндө. Металлоконструкцияны биз Россиядан ташып келип атабыз. Биринчи партиясы бүгүнкү күндө келди. Пайдубалга коюлуучу курулуш жабдыгы келип бүттү. Эми трибунага коюлуучу курулуш шаймандары өзүнчө келет. Аны ат майдандан эле кураштырып, ширетип анан коюшат. Ага чейин VIP делген имараттын алдына унаа токтотуучу жай салынууда. Мына ушул жерде жер алдында жайгашуучу унаа коюучу жай болот. Бул жакта болжолдуу түрдө 50 машина батчудай. Ал эми мына бул имаратта кадырлуу меймандар отуручу трибуна жайгашат. Азыр анын пайдубалы түптөлүп бүтүп калды. Жер алдындагы унаа токтотуучу жайдын VIP делген имараттын алдына жайгашуусу бекеринен эмес. Бийик даражалуу меймандар машинасын жертөлөөдөгү жайга токтотуп, ошол эле жерден лифт менен үстүндөгү имаратка чыгып кетет. Унаа токтоткон жай жерден 5 метр ылдый жайгашууда. Бийиктиги 7 кабатка туура келген имарат жана анын 2 капталындагы трибунаны жасоого 450 миллион сом каралган. Азыр анын жарымына жакыны пайдаланылды дейт ат майданды курууга жалданган компаниядагылар. Генподрядчик болуп 400 миллион сомго договор түзүлгөн. Аны бүгүнкү күнү 200 миллионун алдык. Ал боюнча дагы график финансирования Минфин аркылуу согласовать этилген. Имарат жана трибунадан тышкары ат чуркоочу аянттагы жасалат. Жака беле тозулуп, анын ичине аргымактарга баам салган ветеринарлар жана чабандестерди коштой турган тез жардам унаасы жүрө турган жол дагы салынат. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал, Ысык көл облусу.